Урматтуу эл журт, урматтуу достор, эртеби, кечпи, акыры чындык ачыкка чыгыш керек. Мен Аметов Тынчтыкбек Кубатович 1973 жылы Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Кызылжар айылында туулгам. 4 баланын атасымын. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Эки революцияга активдүү катышкан жарандык активистмин. Анда кеп башынан болсун. 2005 жылы Аскар Акаевди бийликтен кубалаганда Ак үйдү алгандардын биринчи катарында жүрдүм. Бул сөзүмдү биринчи ирет сүрөт жана ошол күндөрү менин жанымда жүргөн балдардын бардыгы тастыктап беришет. 24 март 2005 жылы Аскар Акаевдин кабинетине кирип, жумушчу столунда отуруп, сүрөткө түшкөн. Биз Ак үйдү алгандан кийин Раматылык Руслан Шабутоев башында турган спортсмендер пайда боло калышып, чыккыла. Биз Ак үйдү кайтарганы келдик. Бизди Атамбаев жиберди дешти. Сен кимсиң деп, биздин балдар менен Шабутоевдин балдары кагыша түштүк. Башка балдар бизди ажыратып калышты. Болуптур деп, алар менен тил табышып, алар 5-кабатка чейин, биз 6-7 кабаттарды кайтармай болдук. Ошентип, бир аптанын ичинде 6-7 кабаттарды коён жатагына чейин билип калдым. Президент кайсыл кабинетте отурат, кайсыл бөлмөдө тамактанат, кайсыл бөлмөдө элди кабыл алат, иши кылса баарын көрүп алдым. Бир аптага жакын убакыт ошол жерде жашадык. Ошентип президенттик шайлоо өтүп, Бакиев президент болуп шайланды. Мен 2008 жылга чейин ар кандай майда чүйдө иштерде иштеп жүрдүм. 2008 жылы Астанага кетип, үй бүлөм менен жакшынакай бизнес уюштуруп алдым. 2009 жылы эл тараптан биздин дареке капачылыктар айтыла баштады. Силер Бакиевди бийликке алып келгенсиңер, аныңар уурдап атат, үй бүлөлүк башкаруу болуп кетти, канкор болду деген дооматтар айтылып жатты. Мен өзүмдү Бакиевди колдогонум үчүн ыңгайсыз, күнөөлүү адамдай сезип жүрдүм. 2010 жылы 17 мартта Кыргызстанга келдим. Ошол мезгилде оппозиция элди көтөрүлүшкө чакырып жаткан эле. Көтөрүлүшкө катышайын деп 30 мартта травматика тапанча сатып алдым. Бакиевди кетирип, 2005 жылкы күнөөбүздү жуулуу деп балдар менен кеңештик. 7 апрель күнү эртең менен форумдун алдына бардык. Ал жерден баарыбызга автоматтарды жана гранаталарды таратып беришти. Менин травматикалык тапанчам оюнчук болуп калды. Ак үйдү штурм кылгыла, кандай гана болбосун бийликти алышыбыз керек дешти. Автоматтарды алып Ак үйдү көздөй жөнөдүк. Ак үйдүн жанына келип, дароо эле биринчилерден болуп, Бакиевдин терезесин мен аттым. 2005 жылы Акаевдин кабинетин алганда бардык кабинеттерди көргөм. Бакиев кайсыл кабинетте отурушун билет элем. Бир аздан кийин артыбыздан жете келген тарапташтарыбыз туш тарапты аткылап башташты. Курал колдонгонду билбейби, же атайыбы, Айтор алдыда жүргөн элдерге ок тийип жыгылып жатышты. Мен курал колдонгонду билбегендер атпагыла деп кыйкырып жаттым. Андай учурда эч ким бири-бирин укпайт экен. Бир маалда бир топ милиция элди кубалаш үчүн Ак үйдүн алдына келишти. Элдин арасынан бирөө баягы форумда таратылган гранатаны милиция тарапка ыргытты. Кийин билсек, ыргытылган гранатадан 2 милициянын буту жулунуп кетиптир. Бир аздан кийин Ак үйдүн чатырынан бизди карай ок ата башташты. Карасак снайперлер экен. Алар менен түшкө чейин атыштык. Бир маалда Бакиев качып чыгып кетти деген кабар келди. Биз дароо эле Ак үйдү штурм менен алып, баякы президенттин кабинетине кирип бардык. Айнектекчеде кутучада президенттин төш белгиси турган экен. Мен алып, чөнтөккө салып койдум. Терезени карасам, талкаланган. Менин огум терезени талкалап, дубалдан рикошет менен барып, бурчка тийгенин көрдүм. Эсиңерде болсо, Бакиев ушул күнгө чейин айтып келет. Менин кайсыл кабинетте отурарымды билген бирөө аткан. Октор жаап баштаганда мен башка кабинетке которулуп кеткем деп Бакиевдин айтканы бар. Ошол билген жана Бакиевдин терезесине биринчи ок чыгарган мына мен болчумун. Мен аткам. Когда пошли стрельба в моё окно, когда снайпер целенаправленно стрелял в мои окна, чисто случайно не попал. Мен муну менен эмнени айткым келди? 2010 жылдары төңкөрүш дейбизби же ыңкылап дейбизби, эки тараптан күнөөлүүбүз. Биз курал жарак менен келип, мамлекеттин кайтаруусунда турган Ак үйдү туш тараптан аткылап кирсек, 2 милициянын бутун жула граната ыргытсак, анан бийлик бизди карап отурат беле. Жооп кылып бизди карай ок атты. Мен Бакиевдин бийлигин актабаймын. Күнөөсү тоодой. Бирок калыстык үчүн айтып жатам. 89 баланын баары Ак үй тараптан атылган октон өлдү деген бул жалган. Муну моюнга алышыбыз керек.
Мен өз көзүм менен көргөн киши катары айтам. Жарымы курал колдонгонду билбеген форумдан келген адамдар тараптан каза болгондор. Бул маселе боюнча көп талаш тартыштар болуп келди. Соттордо айтып жаттык. Аны жакшы билесиңер. Сен эмне муну мурда айтпадың дешиңер мүмкүн. Мурда мени камап коет деп айтпай жүрдүм. 2020 жылы бийлик алмашкандан кийин бул бийлик кандай иштейт экен деп сыртынан байкап жүрдүм. Көп иштер алдыга жылып, калыстык орногонуна көзүм жетип, ичим жылып, былтыртан бери президент Садыр Жапаровго жазылып, кире албай жүрдүм. 1 жыл дегенде араң кече кабыл алуусунда болуп, баарын төкпөй чачпай айтып бердим. Бакиевдин президенттик төш белгисин сизге белек катары берейин деп берсем, мен муну эмне кылмак элем? Алып барып музейге өткөрүп бер деп жардамчысына берип койду. Мен 14 жыл бою сары майдай сактап жүрдүм. Канча киши сурап, $5000 $10,000 чейин сат дегендер болду. Себеби алтын менен күмүштөн жасалган экен. Сатпай койдум. Мен президент Садыр Жапаровдун сөзү боюнча музейге тапшырып бердим. Эми 8 апрелге келели. Түзүлгөн убактылуу өкмөт 10 чакты баланы курал-жарактар менен Бакиевди өткөрбөйсүңөр деп ак жол постуна жиберди. Бакиевдер өтсө кармагыла деген көрсөтмө болду. 1-2 күн турдук. Бакиевдер өткөн жок. Кайрадан өкмөт үйүн кайтарууга алдык. Дүйшөн Чотонов экөөбүздү Ошко жиберишти. Менин колума башка автомат беришти. Документи жок автомат экен. Бакиевдер эртең Ошко аянтка барышат экен. Мелис Мырзахматов эл топтоп берип жатыптыр. Сен Бакиевди ошол жерден атып сал. Эгер Бакиев кайра бийликке келсе, баарыбыз камалабыз. Ошон үчүн дароо ошол жерден көзүн тазалап салганыбыз жеңил болот дешти. Кимдер айтканын азырынча айтпай турайын. Этикага туура келбей калат. Керек болсо, тиешелүү адамдарга айтып берем. Биз Дүйшөн Чотонов менен Ошко келдик. Бакиевдер келди. Биз элдин арасында турабыз. Менин колтугумда 2 магазин толтура октору менен Калашников автоматы бар эле. Мен ыңгайлуу жерге турдум. Бир маалда Дүйшөн Чотонов кулагыма шыбырады. Бакиевди атпа, Бишкектегидей кан төгүлүп кетпесин деп токтотуп койду. Бир аздан кийин Бакиевдерди чогулган эл өздөрү эле кубалап жиберишти. Кыргызстандын түштүгүндө бир далай саясий окуялар болуп өттү. Мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн коопсуздугун сактоо максатында самолет, вертолет менен Ошко учуп барып жаттым. Мен аралашып жүргөн киши катары так кес айталам. Ар кимиси өзүнүн партиясына добуш алыш үчүн өзбектердин лидери сепаратисттер менен өзүнчө соодалашып, өзбектер болсо баш мыйзамга өзбек тилин киргизесиңер, Ошту автоном областы кылып бересиңер деген талаптарды коюп жатышты. Убактылуу өкмөттөгүлөрдүн кайбири макул деп, айрымдары каршы болуп атып, кыргыз-өзбек болуп Ош окуясы тутанып кетти. Бул окуяга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү. Ячейкадагы акчаларды тоноп майкандашты. Убактылуу өкмөт өздөрү башкарган 10 жылдын ичинде өздөрүнүн ички ыйкы-тыйкысы, интригасы менен мамлекеттин кызыкчылыгын ойлонбостон өлкөнүн экономикасы мышык ыйлагыдай деңгээлге жетти. 2020 жылы 7 октябрда мамлекет башына келген Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдер командасы менен 3 жылдын ичинде болуп көрбөгөндө экономиканы көтөрүп, чоң-чоң ийгиликтерге жетишти. Экономиканы 3 эсе көтөрүштү. Демек убактылуу өкмөт 10 жыл бою 3 эсе айырманы жеп жүрүшкөн экен. Бул деген жүздөгөн миллиард акчаларды. Ушундан улам убактылуу өкмөт алдамчылар экен, бизди жөн гана курал кылып пайдаланышыптыр деген тиянакка келип, былтыр президенттин кабыл алуусуна жазылган. Кудай насип этип, бир жума мурун кирип чыктым. Кыскасы 2010 жылдары апрель-июнь окуялары боюнча өз көзүм менен көргөн, өзүм катышкан тарыхый чындыкты төкпөй чачпай айтып бердим. Экинчи, мындай окуялар кайталанбасын деп өлкөбүз өнүккөн жана гүлдөгөн мамлекетке айланса экен деп Кудайдан тилеп жүрөм. Булардын бардыгынын майда чүйдөсүнө чейин эмнеге айтып жатам? Анткени кечээ Бишкекте чет элдиктер менен жаштарыбыздын ортосундагы чыр-чатак 2005-2010 жылдардагы окуяларды эске салды. Айрыкча 2010 жылдагы апрель жана июнь окуяларынын аягы чоң трагедия менен коштолгону маалым. Кыргыздар өлгөндүн өз шору деп бекер айтышпайт экен. Ошондо каза болгондорду, жоголуп же жабыркагандарды эстеген эч ким жок. Ошондуктан жаштарыбыз алардын ата-энелери сабак алсын, бөөдө жерден бузукулардын куралы анын артынан курмандыгы болуп калбасын деген ой менен да кайрылып жатам. Бирөө болбосо дагы бирөө, чын эле кан төгүлүп кетиши мүмкүн деп туура жыйынтык чыгарар. Кудай сактасын. Бирок кечээки окуяларда токтотуп кала албай кан төгүлүп кетсе, бармагыңарды 1000 кесе тиштегенден пайда чыкмак эмес.
Ошондуктан андай нерсеге чагымчылдыкка жол бербөө керек. Анткени жаңыдан өлкөбүздө стабилдүүлүк, туруктуулук орноп келе жатканда башка кошуна жана дүйнөлүк мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, бул мезгилге чейин жылдап чечилбей келе жаткан көйгөйлүү маселелерибизди чечүүгө зор аракеттер болуп атканын көрүп жатабыз. Биз дагы өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошолу. Эч болбосо жолтоо болбойлу. Азыркы чалкеш заманда мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, президентибиз Садыр Жапаровго дем күч берип, колдон келген жардамыбызды берели. Ички, тышкы чагымчылдарга алданбайлы. Худой мир лучше доброй войны дегенди эстен чыгарбайлы достор. Сиздерди урматтоо менен 2005 жыл 24 март, 2010 жыл 7 апрель жана Ош окуясынын катышуучусу жана түздүн түзгүбөсү Аметов Тынчтыкбек Кубатович.